Бүгүн сиздер менен этиштерди өтөбүз. Корей тилинде кызыксаңыздар, корей тили аябай оңой болот. Этиш сөздөрдү мисалы окуп көрөбүз. Га, анан эмне да. Га, да. Бул кыргызча баруу дегенди түшүндүрөт. Баруу. О, да десе бул эмне келүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, саль да десе жашоо жана башкалар. Корей тилинде этиштер көбүнчө да деген мүчө менен бүтөт. Када дегенде бул баруу болуп кыймыл болуп атат. Ода, сальда, мокта жана башка бул да менен бүтө турган болсо, булардын бардыгы эмнени түшүндүрөт экен? Этиш дегендерди түшүндүрөт. Бирок биз качан сүйлөгөнүбүздө айтпайбыз да, мен мектепке баруу, мен үйгө келүү же мен жашоо дебейбиз. Ал үчүн бизге учур чактагы мүчөлөр эмнеге келет? Жардамга келет. Бүгүн сиздер менен учур чактагы мүчөлөрдү үйрөнөбүз. Бүгүн сиздер менен учурчакта расмий түрдөгү учурчактарды үйрөнөбүз. Бул расмий түрдөгү учурчактар сымнида. Сымнида. Там кийинкисиде быннида. Быннида болуп айтылат. Бул мүчөлөр кандай сөздөргө уланат? Бул мүчөлөр этиш сөздөргө уланат. Этиш сөздөргө уланат дагы. Бул кыргызча мааниси ып жатам. Ып жатам. Учурчакты түшүндүрөт. Учурчак. Мисалы, жана сиздерде айткандай гада десе бул баруу да, келүү десе бул эмне? Ода. Эми ушу баруу жана келүү деген сөздөрдү учурчакка өзгөртөбүз. Мисалы, гада десе, гада, да деген мүчө бул жөн гана этишти билдирип туруучу болот дагы, бул качан мүчө уланганда бул мүчө эмне болуп кетет? Жок болуп кетет. Себеби бул жерде дагы да деген мүчөлөр бар. Да деген мүчө өчүрүлүп кеткенден кийин буну карайбыз. Бул жерде га деген гана сөз калат. Бул жерде бачимди эстетип кете турган болсом, бачим бул муун же сөз үнсүз менен бүтүп, анын түбүнө түшүп калышы болгон, Но пачим, бул жерде пачим бар болсо, сымнида, бул жерде пачим жок болсо, бынида болот. Бул жерде карайбыз, бул жерде пачим жок. Пачим жок болгон үчүн кайсы мүчө жардамга келет экен? Бул бынида деген мүчө жардамга келет. Так, га, бачим жок болгон үчүн бынида дейбиз дагы. Ошондо эмне болуп калат? Барып жатам десек, гап нида болот. Бирок корей тилинде эч качан эки катарма катар эмне келбейт? Үнсүз тамга келбейт. Ошол үчүн б кайерге келип калат? Ганын түбүнө келип калат. Бунда туура айта турган болсок, га бул б кайсы жакка түбүнө жазып, габ, анан эмне болуп калат экен? Нида. Жазылганда габ нида болот, бирок б бачимге түшкөндө өзү п деп айтылыш керек, бирок бул жерде бул мүчө сөз эмес, мүчө болгон үчүн бул жумшартылып м деп айтылат. Ошондо гам нида десек, бул эмне кылып жатам? Барып жатам дегенди түшүндүрөт. Ошол эле учурда да бир сөздү өзгөртүп көрөбүз. Бул ода. Ода да кайра эле эмне болот экен? Өчүрүлөт. Эмне калат? О калат, О калса, бул жерде бачим жок. Бачим жок болгон үчүн кайсы? Бынида мүчөсү уланат. Бынида. Бул б кайерге түшүп жазылат? Онун түбүнө түшүп жазылат, Ошондо келип жатам деп айтсаңыздар, значит о нида. Омнида болуп өзгөрүлөт. Эми бачим бар учуруну карайбыз. Бачим бар учурунда карайбыз. Мисалы, мокта. Мокта дей турган болсо, бул эмне? Бул жеп дегенди түшүндүрөт, жеп жатам дегенди. Эми кантип ушуну учур чакка жеп жатам деп айтабыз.
мокта дей турган болсо, мында дагы эмне болот? Да өчүп кетет. Да өчүп келсе, бул жерде эмне калат? Мок деген эле калат да. Мок. Бул жерде бачим бар. Бачим деген бул үнсүз тамганын түйүнө түшүп жазылышы. Бачим бар болгон үчүн кошобуз булга кайсы мүчөнү? Сымнида. Сымнида. Жеп жатам деп учурчакта айтсаңыз, кантип айтат экенбиз? Мок сымнида болот. Мок сымнида деп айтабыз. Так, пальда. Пальда десе, бул эмне болуп калат экен? Пальда да канча мүчөсү жок болот дагы. Бул жерде эмне калат? Паль. Кошобуз эмнени? Сымнида. Десе, кантип айтат экенбиз? Паль сымнида. Болуп өзгөрүлөт. Бул пальда десе, бул сатуу. Буну сатып жатам деш үчүн да мүчөсү өчүрүлдү. Бул жерде бачим бар болгон үчүн бул сымнида деген мүчө уланды. Бул сымнида деген мүчө уланганда бул паль сымнида болуп сатып жатам деген маанини түшүндүрүп калды. Ушул эле учурдун эми бизге кантип суроолуу түрүн да, мисалы барып жатасыңбы, келип жатасыңбы, жеп жатасыңбы, ичип жатасыңбы деп айтыш үчүн биз кантип суроолуу түргө өзгөртөбүз. Азыр буну суроолуу түрүн дагы түшүндүрүп өтөм. Ошол эле мүчө ошондой эле болуп айтылат. Сымника. Сымника. Если акыры да менен бүтө турган болсо, бул дайыма жооп болот. Акыры ка менен бүтө турган болсо, бул дайыма суроо болот. Бачим жок учурда бника болот. Так, бул экөө тең кандай сөздөр колдонот? Этиш сөздөр колдонот. Этиш сөздөр колдонот. Бул бачим бар учурда, ал эми бул болсо, эмне? Бачим жок учурда. Бул ып жатасыңбы? Үп жатасыңбы? Бул кандай учурда? Дайыма учурчакта колдонулат. Учурчак. Учурчак жана расмий түрдө деп айтсак болот да. Эми ошол эле жана айтып өткөн гамнида, же болбосо омнида, камнида, барып жатам, же болбосо келип жатам деген сөздөрдүн суроолуу түрлөрүн өтөбүз. Эми ошону өзгөртүп айтып көрөбүз. Када деген сөз, да деген мүчө эмне болот? Жок болот. Бул мүчөдөн өчүп кетсе, бул мүчө эмне калат? Ка калат, Бул жерде пачим жок болгон үчүн барып жатасыңбы десек, бул кайсы мүчө жардамга келет бизге? Бника. Ошондо бул б кайсы жака түшөт? Бунун түйүнө түшүп жазылат, Ошондо айта турган болсок, барып жатасыңбы десек, кантип айтат экенбиз? Камника. Камника десе, эмне кылып жатасыңбы? Барып жатасыңбы деген маанини түшүндүрөт. Ошол эле учурда келип жатасыңбы деп дагы бир этиш сөздү өзгөртүп көрөлү. Мында келүү деген сөз бул эмне болду? Ода. Ода болот дагы, да мүчөсү эмне болот? Жок болот. Ошондо эмне калат? О калат. Бул жерде эмне жок? Дагы бунда дагы пачим жок. Пачим жок болгон үчүн буга кайсы бника мүчөсү уланат. Бул б эмненин онун түйүнү жазылат, эки үнсүз катар келбеген үчүн. Айтып өтсөк, келип жатасыңбы десе, кантип айтат экенбиз? Омника. Омника десе, келип жатасыңбы деген маанини түшүндүрөт. Учурчакта болуп жаткан суроолуу түр болот. Ошол эле учурда эми дагы сиздер менен бир бачими бар учурду өзгөртүп көрөлү. Жана айтып жаткан жөө деген сөздү, мисалы жеп жатасыңбы деп айтсак, кантип айтабыз да? Мокта, да деген мүчө эмне болот? Жок болот. Ошондо эмне калат? Мок калат, Бул жерде пачим бар болгон үчүн үнсүз тамга болот да. Кайсы уланып калат экен? Сымника.
Ошондо жеп жатасыңбы десе кантип айтат экенбиз? Моксымника. Моксымника десе эмне кылып жатасыңбы? Жеп жатасыңбы деген маанини түшүндүрөт. Эми сиздер менен суроо жооп кылып көрөлү. Мисалы барып жатасыңбы десе кантип айтабыз? Жана жооп бергенде кантип жооп беребиз? Келгиле суроо берип көрөбүз. Ошол эле эмнени же болбосо барып жатасың эмес, саада дей турган болсо, саада деген бул сатып алуу дегенди түшүндүрөт. Сатып алып жатасыңбы деп айтсак кантип айтабыз? Саада да мүчөсү эмне болот? Жок болот. Бул жерде бачим жок, бачим жок болгон үчүн кайсы мүчө? Бника мүчөсү жардамга келет бизге. Келип сатып алып жатасыңбы деп айтыш үчүн бул жерде б эки катарма-катар үнсүз болгон үчүн бул б кайсы жерге жазылат? Бул санын түбүнө жазылат. Ошондо айтсак самника. Самника сатып алатасыңбы? Оба сатып алутам деп айтсак не эмне болот? Самнида. Же болбосо иштеп жатасыңбы деп айтсак кантип айтабыз? Иштөө деген сөз бул корей тилинде илхада дегенди түшүндүрөт. Илхада, бул хада бул өзгөчө этиш болот дагы. Бул жерде да мүчөсү эмне болуп кетет? Жок болуп кетет, Да мүчөсү жок болуп кетет. Ошондо илха деп калат. Бул жерде бачим жок болгон үчүн бул бника деген мүчө эмнеге келет? Жардамга келет. Иштеп жатасыңбы деп сурап айта турган болсок, илхамника. Ирамника айтылганда мына х тамгасы сөздүн башына келгенде бул жумшартылып айтылат. Ал эми сөздүн ортосуна келгенде х тамгасы айтылбай калат. Ирамника десе оба иштеп жатам десек, эмнеди айтат экенбиз? Не илхамнида. Не ирамнида десе оба эмне кылып жатам? Иштеп жатам деген маанини түшүндүрөт. Бул сиздер менен бүгүн үйрөнө турган этиштин учур чактагы малы, учур чактагы кыймылыны үйрөндүк. Кийинки грамматикабыз бул ын деген мүчөсү, ын жана нын деген мүчө. Бул ын деген мүчө кандай сөздөргө уланат? Бул зат атооч сөздөргө уланат. Зат атооч сөздөргө уланат дагы. Бул бачим бар учурда колдонобуз. Бачим бар деген бул бачим деген үнсүз тамганын түбүнө түшүп жазылышы. Ал эми нын десе бул бачим жок учурда уланат. Бунун кыргызча мааниси жок. Бул ким же эмне ким же эмне деген суроого жооп берген бардык сөздөргө уланып кете берет. Мисалы, ким келетат деп айтсак, мисалы, эжем келетат деп айта турган болсок, бул жерге бизге ын же нын деген мүчө жардамга келет. Эми айтып көрөбүз, апам эмне кылып жатат? Апам иштеп жатат. Же болбосо эжем окуп жатат деген сөздү корей тилине өзгөртүп көрөлү да. Эже дей турган болсо бул корей тилинде эки түрдө айтылат. Онни жана нуна деп айтылат. Нуна десе бул балдар үчүн болот, онни дей турган болсо бул аялдар үчүн болот да. Эми мен аял болгон үчүн онни деп айтам. Эжем ким? Эже дегенге жооп берген үчүн онни. Оннинин эмне кылып жатат? Окуп жатат деп айта турган болсо, окуу деген икта. Окуп жатат, ып жатат деген мүчө жана сиздерге айтып өткөн сымнида. Бул жерде бачим бар болгон үчүн кайсы болот экен? Сымнида болот. Оннинин иксимнида десе ким? Эжем да. Эжем эмне кылып жатат? Окуп жатат болот. Нын деген мүчө бул жерде бачим жок болгон үчүн кайсы мүчө? Нын деген мүчө бизге жардамга келди.
Ошол эле учурда балдар үчүн өзүнүн чоңдорду аке дегенди балдар үчүн хёң деп айтат, кыздар үчүн они деп айтат. Эми бир сөздү балдар үчүн айтып көрөлү. Мисалы үчүн акем эмне кылып жатат, жазып жатат деп айтканды үйрөнүп көрөлү. Ошондо хёң бул балдар үчүн аке дегенди түшүндүрөт. Хёң бул жерде пачим бар болгон үчүн ын деген бизге мүчө жардамга келет. Ошондо айтсак, хёң ын ким акем эмне кылып жатат, жазып жатат. Жазуу деген сөз корей тилинде да болот. Да деген мүчө эмне болот, жок болот. Бул жерде бачим жок болгон үчүн кайсы да деген мүчө жардамга келет. Ошондо бизге хёңын сымнеда десе ким акем жазып жатат дегенди эмне кылат түшүндүрөт. Ушу менен биздин бүгүнкү корей тили боюнча сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.